мусорчыга каяктан? Кече эле Орловка токмок болуп, чыгардым болуп мусор. Эми эркекте боло берет. По сути, это, по сути, наши отношения. Конечно, ну, то есть мне скажи, я пацану потяну за руку, ему скажу, да. Тебе скажу, ты потяни, пообщаемся же, правильно? По сути, пусть азырдыле мо нахуй беришти, ты магай, ты бак, ертең жол отабыз, тяппе, депчи. Билем балбарды, знаешь, за руку. Биринчи ынтымакты өзүңөрдө Кемин районунан кеп жок, мындай да. Сен ынтымакчы болуп калсаң, мына Кемин районунан чогултуп алла. Биринчи айылдардын башын коштуруп, анан делегацияны чакыргыла да. Тура, мына бул Кеминдин ынтымагыбыз деп. Мырза, сен депутат болуп жүргөндө Кой, мен сен астында турбайм. Давай, кеткиле. Ошону айтып берейин. Ошону айтып берейин. эки жактын балдарын эмне чогултуп бересиң? Байке, барын да айтып берейин. Да, кеткиле. Ошол жерден кантип БЛППден кантип ак жол болгонун, ак жолдо кандай эметкенин барын айтып берейин. Менде видеолор бар, барсын сиз. Сен кече азаттыктан да сүйлөдүң. Мурдагы күнү тиги неменен жайылда эмне кылганын баарын биз билебиз. Сен буяка чыгып келатканда эң үчүн айыл-айылдарда балдарды тиги чогултпайсың. Айыл-айылдардан эле чогултуп Мына бул жерде келген балдардын баары токмок, ысык көл. Эң үчүн алардын ар бир областтан биз ар бир мына чүйдөн чогултуп атабыз. Оштон бери келген балдар бар. Ар бир областтан келген балдар бар. Каяктан дежурный? Мына балдардын баары сен чогулуп, баары бир жаш болуп, жаңы мундарды алып келели деп атабыз. Жок, андай болуп, мына бизде Кыргызстан боюнча азыр жаштар өкмөттү кылып түзүп атабыз. Кереги жок. Койсо, ар бир областтан. Мен да окуп да. Сен азыр кандай кылдың? Кирген дагы кемиктер калсын, кемиктер менен сүйлөшкөн. Жок, ар бир областтан келди, алар да эле калбасын айтсын да. Ар бир областта биз кылдырып атабыз. Сен айтайлы калган. Сиз менен кирле сүйлөшкөн. Ачыкпыз, базар нет. Давайте приехали группа поддержки. И реально будет. Жок, эч ким эчтеке дебейт. Унчукпай мына баарыбыз Төрт-беш эле болобуз Сен ошондой лучше. Бир күн назначение, чогулалып ошондо нормально общение кылалы. Мына азыр келбедикпи? Жок. Мага жок да кемиктер. Сен мына 5-6 эле бала. Ошол жерде балдар бар, кишилер бар, биз чогултабыз, айтабыз да 21-нде максат чогултат экен. Ошондо да элдин баары чогултпа дейбиз. Азыр муну аксагал айтып кой, баланча күнү келем да ошол күнгө даярданалы дабай биз балдар. Ошол күнү. Эч кандай кереги жок, токмогунда кереги жок, көлүндө да кереги жок. Не надо. Обслуговка город. Акылы ошол эле болот. Сейчас биз полезно. Кайсы число айтма о жерде. Баланча күнгө чогулалы, ошондо чогулталы дабай кемин балдар. Ошондо айткан да, чогулталы калдыр. Ошо чогултуп беребиз у жаштардын баарын. Кайсы күнгө айтып кой өзүң. Колду чогултуп беребиз. Заранее. İşte görmüyor bile de ne oluyor? Bizleri korkmuşlar, gemimiz olan gemini takım çeşitsin. Doğru? Gemini takım çeşitsin. Ulan sana cümüş versin. Oğul giderken dünya memlekten gördüm. Ne anlatsın? Gemini Баштап айтып берели, анткени мына мурда күнү биз Кара Балта шаарында ошол биринчи жаштар өкмөтү деп ачтык эле. Айерден ошол жаштар кыймылы чакырылып, Кара Балтадан өткөрүп, ошол жаштар өкмөтүн ачалы деп ниет кылышты эле. Бүткүл Кыргызстандагы көп областтардан келишип, ар бир тармактан келишип, көп 30га жакын жаштардын уюму биригип, жаштардын өкмөтүн түзөлдү. Мына 23 жылдан бери ошол эле саясатчылар келатат. Ошол эле канды жаңыртайлы деп биз ошол Кара Балта шаарынан жаштар өкмөтүн түздүк эле. Ошондо демилге көтөрүлүп, мына Кеминдеги балдар дагы чакырып, бияка ар бир областка, ар бир тармакка келип кеткиңиздер. Ар кайсы жерден жаштардын уюму бар. Ар бир жаштардын уюмунда өзүнүн жакшы максат, ниет, каалоолору бар. Ошол Кыргызстанды оңдойм деген чыныгы патриоттор бар. Бирок анын башы бириктирбей, ар бири өзүнчө иштеп аткандары бул белгилүү болуп атат. Чындыгында ошол жаштардын башын бириктириш үчүн бизге бир чоң жакшы бир кыймыл керек эле. Ошол кыймыл үчүн биз бияка дагы чакырылган жаштардын баарын бириктирели деп
ошол ниет менен келгенбиз. Бирок тилекке каршы мына бийликтегилер көп жүрүшөт, биякта жалаң формачан адамдар, анан аксакалдар дагы ушул кеминдиктерге башка күнү келгиле, башка күнү чогултуп берели, башка ар бир жерден көбүрөөк эме чогултайлы деген ниет менен бизди мына жаштарды кайра башынан түртмөлөп ошол бийлик тарабынан Кара Алтайдан дагы ар бир биздин лидерлерди дагы милициялар. Мага чейин РОВД начальниги келип коркутуп үркүтүп машинеге отуруп алып дагы ошол коркутуп үркүтө баштады да. Оозуңду тыйбайсыңбы, эмнеге правоохранительный органдарга катуу сүйлөйсүңөр деп бизди ушул коколой баштады. Оозубузду байлап саласыңарбы деп. Ким ар бирөө кимиси болбосун, бийликтегилер эч качан биздин оозубузду байлаган эмес, булар да эч качан байлай албайт. Биздин оозубуз байланбайт дагы, биз жерлерге кыдырабыз, канчалык тоскоол кылса дагы биз баары бир астыга жылабыз. Жаштар өкмөтү жаңымун бизге булар ушул 20 жылдан бери келаткан биздин каныбызды ичип келаткан саясатчыларды биз жок кылабыз. Бирөөсү оппозиция болот, бирөөсү кайра позиция болуп алып, кайра бийликке келип атканда биз тажадык андай. Биз баарыбыз мына жаштар биригип туруп Кыргызстанды баары бир оңдойбуз. Анан айсаңыз ушул кемин өрөөнүнө кайрадан мындай өзүңүздөрдүн келиңиздер болобу же ушул менен? Албетте биз ар бир областка чейин келебиз, ар бир жаштарды чогултабыз. Мына ар бир башка областтардан деле аксакалдар бизге тоскоол кылышы мүмкүн. Биз аны билебиз. Мына кече күнү эле айтып коеюн, азаттыкка чыгып атканда деле эң айкын, ачык айтып жүргөн маалыматтык азаттык өзү кече күнү алдагы бийликтин тарабынан туруп алып туруп, мага сөз бербей, 5 мүнөттөн ашык сөз бере турган жерден 2 мүнөттүн ортосунда сөздү токтотуп, коштошпой ошо бойдон токтотуп салышты эле. Мына азыркы маалда ушул биз бийликтерин кылып аткан тоскоолдордун баарына тең биз баары бир биздин башыбызды сындыра албайт, биздин оозубузду жаба албайт. Биз баары бир Кыргызстанды оңдогонго аракет кылабыз. Bizim ailesinde de bizim teyzemle teyzem artık.